чек ара маселелерин жакшы билесиздер. Күндөн күнгө жылып, чек арадагы үйлөрдү сатып алып, улам жылып келет. Мына буган чекит коюлат эле, ошол жакын жерде жүрсө, ошол жерде иш болсо. Жана Россияга, Казакстанга кеткен 1 миллион кыргыз бар экен да. Ошонун 600-700 миңи мына депутат Жураев айтты, түштүк тараптан болот деп. Ошонун бардыгы кайта келип ошо түштүк отурат эле. Себеби улам чек аралар жылып отуруп, башка улуттагы адамдар келип бүгүнкү күндө 30% түштүктүн немесин түзүп атат да. Эртең 50% түзөт, бирси күнү 60% түзөт. Ошондо ким барып мына депутаттардан, түндүк түштүктүн депутаттары чыккылачы трибунага айткыла. Кимиң барып могу жер меники, могул эл меники, Сулайман тоо меники деп айта аласыңар? Айта албайсыңар. 20 жыл дебейин 15 алышыңар. Мен өткөндө президентке кат жөнөтсөм, кайра жооп жөнөткөн экен. Акча каражат жетпейт деп. Эгерде бүгүн 100 миллион доллар требовать эте турган болсо, мындан 10-15 жылдан кийин проблема башталганда миллиарддаган долларлар жардам бербей калат да. Бирок мен 20 жылдан кийинки ушу келечекти көрүп туруп айтып атам да. Мына ушул сөзүмдү эстейсиздер. Мана келдик. Тополоң таш атмай. Эл көп. Кеңиздер, мына күйгүз жиберди атып же. Күзөк, в общем, не болуп кетти. Кеңиздер. Жамаат талап этти. Мүмкүн. Бишкектин чак ортосунда, Көлдүн чак ортосунда, же Жалал Абадтын чак ортосунда турган жерлер өтө кымбат болот. Бирок мына границада турган 1 метр жерибиз алардан 100 эсе кымбат. Эгерде ушу 1 метр жерибизди коргой албасак, 1 метр жерибизди кармап тура албасак, анда биз эч качан урматтуу угандар, ошол жакта кымбат баалуу жерлерибизди кармап кала албайбыз. Урматтуу апа, урматтуу ата, силердин мындай үйүбүз ушинтип мындай болуп калды дегенге эч кыжаат болбоңуздар. Кудай кааласа үйдү зыңкыйтып тургузабыз ордуна. Үйдүн ичин керектүү нерсенин баарына толтурабыз. Мына мен силерге сөз берем. Анан кийин как положено ушул жерде жакшы кылып жашайбыз. 1 метр жерге жылбайбыз.